Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов Чалдабар жана Чоң Капка өткөрүү пункттарында Кыргыз Республикасынын аймагынан товарларды алып чыгууда электрондук эсеп фактуралардын болушуна мониторинг жүргүзүү механизминин аткарылышын текшерди. Арзыбек Кожошов Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода-экономикалык кызматташуу боюнча жумушчу топтун биринчи отурумуна кол коюлган протоколдун аткарылышын камсыз кылуу боюнча өлкө жетекчилиги тарабынан милдеттер коюлганын баса белгиледи. Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Арзыбек Кожошов Чоң Капка көзөмөл өткөрүү жайында жүк ташуучулар жана жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Көчмө жыйындын жыйынтыгында мамлекеттик салык кызматына, Ички иштер министрлиги мобилдик топтор менен биргеликте өткөрүү пункттары аркылуу өткөн жүк ташуучу унааларды экспорттолуучу товарларга электрондук эсеп фактуралардын болушуна көзөмөлдү күчөтүү тапшырмасы берилди. Ошондой эле салык кызматына жүк ташуучулар арасында электрондук эсеп фактураларды алуу зарылчылыгы боюнча түшүндүрүү иштерин күчөтүү тапшырылды. Транспорт министрлигине Чалдабар көзөмөл өткөрүү пунктуна жакын жердеги жолго 50 метр бөлүүчү тилке орнотуу, ошондой эле бир жуманын ичинде кошумча тилкелерди куруу аркылуу жолду кеңейтүү боюнча эсептөөлөрдү жүргүзүү тапшырылды. Арзыбек Кожошов Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында учурда иштебей турган Кичи Капка көзөмөл өткөрүү пунктуна да барды. Тиешелүү мамлекеттик органдар Чоң Капка көзөмөл өткөрүү пунктундагы жарандарды жана жүргүнчүлөрдү ташуучу транспорт каражаттарын өткөрүү ишин жандандыруу маселелерин иштеп чыгышы керек.